Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинде энергетика предметтик циклдык бирикмесинин башчысы Нурмаматов Ахтан Токтоналиевич тарабынан 22 декабрь энергетиктер күнүнө карата кыргыз энергетикасынын бүгүнкү абалы жана келечеги аттуу тегерек стол болуп өттү. Иш-чараны Оштунун окуу бөлүм башчысы Уланбек Абдуллаев ачып берип, энергетика тармагындагы эмгектенип жаткан адистерди жана студенттерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Андан соң Ош электр тармактар ишканасынын директору Жолдубай уулу Тилек, энергетика жана транспорт институтунун директору Нуркул Мурзакулов, ошондой эле техника жана технология бөлүмүнүн башчысы Рустам Пакирдинов куттуктоо сөздөрү менен чыгып, энергетика тармагынын учурдагы абалы жана келечеги тууралуу ойлору менен бөлүштү. Чындап эле биздин Баткен, Жалал Абад, Ош областы боюнча эң чоң окуу жайлардын бири десек жаңылышпайбыз. Канча жылдан бери мына энергетиктер даярдап атат. Силердин ушул биздин колледжди жакшы окуп, бакалаврга тапшырып, жакшы адис болгонуңар ушул биздин энергетикага кошкон салымыңар деп эсептейбиз. Дагы бир жолу майрамыңар менен ийгиликтер болсун. Иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, иш берүүчүлөр, энергетика багытындагы студенттери жана энергетика предметтик циклдык бирикмесинин жамааты катышты. Тегерек столдун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын энергетикасынын бүгүнкү абалы жана келечеги, энергетика тармагындагы эмгекти коргоо маданиятын жогорулатуу, альтернативдүү энергетиканын орду, санариптик технологиялардын энергетикадагы ролу, ошондой эле жаңылануучу энергия булактарын киргизүүдөгү негизги тоскоолдуктар боюнча талкуу дискуссия болуп өттү. Эмне үчүн Кыргызстанга АЭС курулбайт? Азыркы убакта жок. Меморандумга кол коюшту Россия мамлекети менен. Буюрса мындай нерселер ишке ашат деген ойдобуз. Бул иш-чаранын дагы бир тарабы бул энергетика багытында окуп жаткан студенттердин энергетикага болгон кызыгуусу дагы мындайча айтканда күчөйт да, мындайча айтканда. Мындан сырткары, суроо жооп бөлүмүндө студенттер, окутуучулар жана иш берүүчүлөр менен түз байланышта болуп, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Базарбаев Сырбек сиңер.